Бул калемсап кыргызчасы, орусчасы перо да, перьевая ручка. Тиги болсо билимдүүлөрдүн символу болуп эсептелинет да. Мындай менен биз жазбай калдык баягы. Бизден улуулар, ата-энелерибиз ушундайлар менен жазып калды да. Баягы кагаздын, эндүктүн канатын алып эле уштап алып эле сыяга алып туруп эле жазчу да. Өзүнчө бир башкача сезимдер. Келсең, муну менен жазсаңчы. Караш. Үнү да, өзү дагы башкача. Бул колум үчүн далай орус тилчилерин далай тил уктуң го. Кто тебя так писать научил? Что за завитушки? Прямо пиши. Вон из класса деп далай эле кубалойчу. Эми баягы романтикада өзүнчө колум өзүнөн өзү эле моундай болуп баягы кооздоп жиберчү да, ар бир тамганыч. Бул перону залга болобу, холго болобу, библиотекага баягы бүт жерге эле жарашыктуу эле болот экен да, таксачы. Жасаган деле оңой эле экен. Бүт баарын эле өзүм жасадым. Буга кайсы жерге койсом деп, кайсы жерге чаптасам деп туруп бир ойлонуп туруп, тепкичтин үстүнө рамка молдингдин ичи бош болчу, ошонун ичине чаптадым да, оңой эле экен. Пеноклейге отургузуп эле чаптап койдум. Анан ай үстүн актасамбы, актабасамбы, ошончо койсомбу деп, эчтекесиз деле жакшынакай эле жарашат экен. Бирок баягы коозураак болсун деп, алтын менен четтерин кичине чийип койдум. Сонун эле болуп, жарашыктуу эле болуп калат экен да. Шар ичине лично жеткизип барам.